мындайча айтканда Кыргызстандын эркектери пенсияга курагына жетпей эле, Баткен согушуна Украинага барбай эле 2,5 эсе көп өлүп калып атты. Бир эле биз Кыргызстанга калдык. Тажикстан запрет кылган. Ал 32-ге чыкканда ушул менин бооруму жейт, талкалайт деп бир секунд ойлогон эмес. Ар бир жаш жубай үйнөнөргө чейин медициналык текшерүүдөн бизден бекер кеңеш алсын депчи. Жыл өткөн сайын эркектер арасында тукумсуздук күч алды. Эгер 15-20 жыл мурунда ушул маселе менен эркектердин 20% гана кайрылса, учурда алардын саны аялдарга караганда көп. Амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дал ушул маселе боюнча маек курабыз. Ал эми бүгүн менин маектешим Абдрашид Акымбеков бизге дал ушул эркектердин тукумсуздугу боюнча маалымат берет. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Алгачкы эле суроом, тукумсуздук кандай пайда болот? Тукумсуздук багы тубаса төрөлгөндө эле кээде эркектердин ошо жыныс органдары жакшы жетилбей тубаса болушу мүмкүн. Андан кийин приобретенный деп коет. Кийинки жашоодогу ар кандай себептердин эсебинен ошол репродукциялык органдардын сезгенишинен урук клеткалары чыкпай тукумсуздук болушу мүмкүн. Жаш курактары мурда алда жашарып баратат. Мурда мындан 20 жыл мурда 25 андан жогорку эркектер кайрылып аткан болсо, азыр 20 жашта кайрылып атат тукумсуздук мененчи. Алда жашарып баратат. Эми мунун себептерин сурашат. Бул тукумсуздуктун эмнеси үчүн көбөйүп баратат. Биринчи себептери бул биздин жашоо образыбыздын туура эместиги. Эгерде адам 10-го чейин жатпай, ар жумуштарды аткарып, телевидение көрүп, сотко чукулап, анан 12-1де жатып, эртеси 9-10-го чейин эс алган болсо, ал мен дайыма мисалы айтам, телефондун зарядына окшоп 40-50% заряд алат экен да организмчи. А эгерде 10-го чейин жатып, эртең менен таң атканда туруп үйрөнсө, ал 100% заряд алат экен да. Эгер организм 100% заряд алса, анын бүт обмен клеткалары толук кандуу иштейт экен да. А экинчи себеби биз тамактануу, правильный питание, туура тамактануу болбой жатат. Биз жеп аткан тамак аштардын сапаты өтө начар болуп атат жылдан жылга. Ал текшерилбей атат. Текшерилген кагаз түрүндө эле болуп атса, а так чын-чынына келгенде текшерилбей атат. Биздин мөмө жемиштер, анын составы, мисалы помидор, огурцу, картошкада дагы азот содержание 3-4 эсе көп болуп атат. Ошо бүт тамак аштан дагы ар кандай химиялык организмге зыяндуу заттар кирип, алар ошол репродукциялык органдарды жабыркатып, тукумсуздук көбөйүп баратат. Анан үчүнчү басым кое турган нерсе бул кыймыл жок, спорт жок. Калкыбыз, адамдар спорт менен машыкпай калды да. Машинеде техника көбөйдү, машинеде жүрөт, кечинде үйгө барат, машинеде жүрүп, столдо отуруп чарчайт, алардын ою боюнча. Телевизор көрөт, телефон чукулайт. Кыймыл жок, физический нагрузка жок. Эгерде адамда, мен айтып коем, адал тер чыгарса, ар кандай адам жок дегенде черезден адал тер чыгарса, ал адамдын ден соолугу таза болот да. 4-күнгө өтүп калдыкпы? Жыныс органдары аркылуу жугуучу оорулардын көбөйүшү. Анан талаага чыккан эркек ар кандай ысык суукта жүрөт, ар кандай оорулар жугузуп келет, анан текшерилбейт, дабагерге кайрылбайт. Ошол мигранттарга сунушубуз дагы ошол тала түздө жүрүп келгенден кийин биринчи урологко кайрылып, текшерилип, ден соолугун каратып алып, анан үй бүлөсүнө барса, проблемалар азыраак болот да. Эгер антпесе ал жактан ар кандай оорулар, жөнөкөй эле шамалда сезгенүүлөр келет да, ал үй бүлөгө өтүп кетет. Анан ошонун эсебинен дагы
репродукциялык органдар жабыркап, анын эсебинен анан тукумсуздук көбөйүп баратат да. Андан сырткары кийинки маселе үй бүлөнү пландаштыруу, жалпы эле өзүнүн жашоосун же болбосо ден соолугун пландаштыруу бизде өтө төмөн деңгээлде да. Германияны биз көп мисал кылып айтам мен ар дайым. Эң акыркы багындай немец мисалы балалуу болуш үчүн кеминде 1 жыл өзүн карап даярданат экен да. 1 жыл тамеки чекпей, ичимдик ичпей, спорт менен алектенип, анан 1 жылдан кийин мен тазаландым деп медучреждениеге кайрылып, текшерүүдөн өтүп, бүт анализдерин тапшырып баары жакшы десе, анан кийин бала жасаганга өтөт экен дагы. Аларда тукумсуздук маселеси өтө аз экен. Багындай кокус түйүлдүк пайда болсо, түйүлдүк өспөй калды, бойдон түшүп калды, же болбосо детский смертность дегендер өтө аз санда экен да. 137 мамлекеттин ичинен 1-чи орунда турат экен Германия мамлекети. Анан мен дагы көп айтам, ошол 137 мамлекеттин ичинен биз дагы ошол көйгөй боюнча 1-чи орунда турат экенбиз да. Мен атайым антип алып алдым баарын. Сүрөт кылып, баары ошол маселе боюнча дагы баары тартылып чыгарылган да, менимче. Балдар тамеки колдонсоң өйлү төрөлөт, тамеки колдонсоң бойунан түшүп калат, же болбосо төрөлгөндөн кийин детский смертность болот деп, мисалы мага городской детский больница, областной детский больницаларды көргөзүп аткан, силер көргөзөсүңөр. Палаталар толуп, коридорлорго жатат, жаш балдар көп ооручу. Барсаң, ата-энеси жаңы төрөлгөндөн 1-2 жашка чейин балдарын, наристелерин көтөрүп, доктор эже дарылап бериңиз, доктор агай дарылап бериңиз деп көзүнөн жаш куюлуп, мөлт куюлуп, чуркап жүрөт, ушун өмүрүн сактап калды депчи. А күйөөлөрүн карасаң, сыртта күйөөлөрү тамеки тартып коюп, же насвайды атып коюп турат көчөдө, машинанын жанында, аял жакшы карабайсың баланы депчи. Как будто багы апасы баланын оозуна ооруну куюп койгонсуп. Өзү моолордун кесепетинен слабый урукту экени менен бир тыйын иши жок да. Ошондой маселе өтө көбөйүп кетти. 20-30 жыл мурда, мен иштегениме 30 жыл болуп калды. 30 жыл мурда бойдон түштү, бала өспөй калды, жүрөгү сокпой калды дегендер айына 1-2 келчү да. Айына. Азыр күнүгө 2-3 келип атат, күнүнө. Өтө көп. Карталарда турат, нерге тизип койдум. 2 айлык өспөй калды, 3 ай өспөй калды. Ошолорду сураштырып келсең, баары эле аялга күнөөнү коет да. Аял күнөөлүү дейт. Жок, андай эмес. Эркек биринчи күнөөлүү болот атпайбы? Мен жөнөкөй сөз менен айтам, жер кыртышың канчалык күчтүү болсо дагы, кара топурак болсо дагы, эккен уругуң слабый болсо, ал жакшы түшүм бербейт деп айтам да. Картошка эксең дагы сортун сурайсың. Голландский, германский, солнечный сорт экен деп. Помидор эксең дагы базарга барып, помидор көчөттүн эң жакшысын тандап алып барып кеткен да адамдарчы. Помидор көчөттү тандайт экен. Тандап. Аял алып, жакшы бала деген түшүм алыш үчүн өзүнүн уругун моолор менен талкалап, күнүгө 10-15 жолу талкалап, плюс кальян менен талкалап, пиво, арак менен талкалап, анан кийин бала жасайт экен да. Мындай карасаң, адамдар маалымат өтө аз да, түшүнбөйт да. Бир тамеки чеккенде же насвай чеккенде организмге 7000ден ашык химиялык зат кирет экен да, 7000. Анын ичинде 250ге жакыны өтө уулуу заттар, яттар. Мына сүрөткө батканы мышьяк, ацетон, кадмий, марганец жана башка. Бул жерге сүрөткө батканы. Батпаганы дагы 240 канчасы.
Анын ичинен 69'u канцерогенный деп коет, рак чакыруучулар. Ушулар кирет экен организмгечи бир тамеки чеккенде. Булар кирип кан кайсы жерге барса, ошол жерге барып отурат экен булар. Бүт клеткаларды жабыркатат экен. Статистика боюнча айтылып атат, биздин Кыргызстанда пенсияга чыккан каарылардын, пенсионерлердин ичинен 69% аялдар экен, 31% эркектер экен. Мындайча айтканда Кыргызстандын эркектери пенсияга курагына жетпей эле, Баткен согушуна, Украинага барбай эле 2,5 эсе көп өлүп калып атыптыр. Эмнеге? Бар ушулардын айынан. Аны бирок биздин эркектер түшүнбөйт. Бизде багы мамлекеттик деңгээлде муну запрет кылыш керек. Дыйкандардан баштап чекендерге чейин. Бир эле биз Кыргызстанга алдык. Тажикстан запрет кылган, Өзбекстан 2008-жылы запрет кылган микронаркотик деп. Казакстан 2011-жылы запрет кылган муну микронаркотиктердин составына киргизипчи. А биз дагы эле школьниктер, школьницалар тартып атат, муну атып атат. Насыбайдычы. Алардын ден соолугу кандай болот кийин? Чоңойгондо алар кандай эне болот, кандай ата болот? Аны түшүнбөйт. Баары чегип эле жүрөт го дейт, коом тарбиялайт алардычы. Тарбия жок болуп атат да. Кошунамдын историясын айтып берейин. Бишкекке ош таксовод эдет, тамеки да чегет, нас да чегет. Акыркы рейсте Бишкекке барганда ичи ооруган экен, больницага барса, больница текшерип, анан кийин бир барак кагаз жазып бериптир. Боор деген фильтриң толуптур. Магазинге барып алмаштырып ал депчи. Андай магазин жок да. Баа таксист машинесин башка таксистке айдаттырып келет. Апасы вахтерша 4000 айлык алат. Югостукта жашайт. Сураштырса, Индияда магазин бар экен. Агасынын же инисинин жарым боорун апарса, $40,000 салып берет экен. Эрден мечитке жумага барсак, имам айтып атат, баласына операция керек экен, кызыл жолукчан, апасы коробка кармап турат, жардам берип койгула. Сыртка чыксак, ноябрдын акыры болуп калган, кыш келип калган, апасы ыйлап, көзүнүн жашы могул жерге тоңуп калыптыр. Мен чыгып 200 сом бердим, бирөө 100 сом берди, бирөө 50 сом тыйын берди, эл түгөп калды. Ошентип баа апасы $40,000 топтой алган жок. Ал топтогучан баласы жашаган жок. Ал 32-ге чыкканда ушул менин бооруму жейт, талкалайт деп бир секунд ойлогон эмес. Бир секунд. Качан ушундай диагноз коюлганда адамдын мээсине жетет экен, бир секунд кетпейт экен дагы, ушуну дарылайм деп ойлойт экен да, бул дарыланбайт да. Ал эң азы 6 ай, узагы 5-6 жыл кыйнайт экен. Кыйнап, азап деп, ал сүрөтү жок болуп калды. Тамекинин сырттарында азаптуу өлүм деп да жазып койгон да. Азапка салып анан өлтүрөт экен да. Анан ошол адамдын өзүн эле өлтүрбөстөн кыйнап, анын жанында жүргөн үй бүлөсүн, бала чакасын, тууган уругун, жора жолдошун, коло кошунасын, бир 20-30 адамдын мээсин жеп, анан өлөт экен да. Ошол тууралуу мен ар дайым айтам, 873 токтом бар, облус акимиятынын токтому. Ал токтомдо мынтип жазылган да, ар бир жаш жубай үйүнөргө чейин медициналык текшерүүдөн бизден бекер кеңеш алсын депчи. Айрыкча Казакстан. Муну дагы пагы жогорку кеңешке, өкмөткө чейин биз айтканбыз. Өкмөттүк деңгээлде чечиш керек. Бул дагы коңшу өлкөлөрдө иштейт. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Казакстан иштеп атат. Үй бүлө курганга чейин ар бир жаш жубай, эркек, аял текшерүүдөн өтүш керек. Бекер бизге келсе, мисалы Казакстан жөнөтсө же болсо
ата-энелер өздөрү кызыктар болуп, эркекти бизге алып келсе, биз текшеребиз. Бүт ошол репродукциялык органдарын бүт текшерип, анын ичинде ошол спермограмма текшерилет, уруктугу текшерилет, анын активности текшерилет, келечекте балалуу болгонго жөндөмдүүлүгү текшерилет. Анан кийин багындай оорулар, жугуштуу оорулар барбы, жокпу, мазок алынат, текшерилет. Дагы башка жалыптарына карап текшерип, текшерүүдөн өтүп, эгер дарылоо керек болсо дарыланып, так айыгып, кеңешти алып, анан үй бүлө курса, ал үй бүлө туруктуу үй бүлө болот. Келечегинде проблемалар болбойт да. Антпесе биз айтып атабыз, мына айыл жеринде жашаган 100 никеге турса, анын 105-и ажырашып атыптыр. 105-и 1000 никеден. Ал эми шаарда бул көрсөткүч 3 эсе көп дейт азыр, 3 эсе көп дейт. Муну айтып атат радиодо, телевидениеде өткөндө. Статистика бул кара. Эмне үчүн? Ошол багы пландоо жок. Ата-энелер кыздарын гинекологко алып келиш керек. Бекер консультация берет. Эгерде анализдер керек болсо, аларга кичине минимум төлөм болот. Минимум. Кыз баланы дагы текшертип, консультация кылып, нике кандай болот, нике түндү кантип аткарыш керек, андан кийин баланы кантип күтүш керек, ар бир баланын аралыгы кандай болуш керек, пландаштыруу боюнча толук кеңеш берилет да. Балага дагы, мырзага дагы, аялга дагы. Ошол кеңешти алып алып турган үй бүлө курса, ал бекем үй бүлө болот. Таза үй бүлө болот. Үй бүлө таза болсо, коом таза болот. Проценти канча пайыз болгондо ата болуу укугунан ажырайт? Биз багында бизде текшерүү болот. Ошол текшерүү үчүн эркектер 3 күн, 4 күн багындай сактанып келиш керек. Баягы интим жасабай. Воздержание кылып 3-5 күн. Анан текшерилгенде ошол жерде бүт бизде гана Адан Ясына чейин, ошол область боюнча Асынан Ясына чейин спермограмма чыгарылат да. Азыр өтө көп алектенип кетти. Частный лаборатория, жеке менчик клиникалар алектенип атат. Толук кандуу чыкпай атат да. Бизде гана 44 пунктта Асынан Ясына чейин чыгат. Бул жерде эми багы нормасы жазылат. Нормада 70-80% активдүү болсо спермазоидтер ошондо жөндөмдүү бала болууга. Значит, 50% болгондо ата боло албайт экен да? Жок, 50-30% болсо дагы вредный привычкалары жок, простатит жок, таза жашаган болсо бала боло берет. Бала боло берет. Ошого бирле бул жерде баг процент эле каралбайт да. Ошон үчүн бизде 44 пункт каралат дагы. Ошолордун эң акырында жыйынтык чыгат мына жерде. Индекс Фариса дегени бул багы индекс плодовитости деп коет. Бала болууга касиеттүүлүгү, жөндөмдүүлүгү, жалпы жыйынтык. Ошол 50ден жогору болуш керек да. 50ден жогору болсо, 100-150 болсо аябай жакшы болот да. Ошого бирле процент каралбайт, келер процент карап эле жиберишет. Бардыгы каралат, бүт пункттар.